Ушул коомчулуктан келген суроолорду берейин, себеп ушул көрүүчүлөр суранып жатышат. Исмаил Исаковичтин ошол куугунтукталганы жөнүндө кыска айтып коесузбу, ага кандай кине коюшкан дейт. Исмаил Исаковичтин куугунтукталган, бул мен ачык айкын айтып бера алам, бул жасалма саясий куугунтуктоо. Себеп дегенде Исмаил Исаковичтин уулу Руслан инибиз бул дагы ата жолун жолдоп, военный училищени бүтүп келген. Военный училищени Советтер Союзунан кийинки ошол Россияда окуду, Америкада окуду. Ал мезгилде Исмаил Исакович деле министр болуп жөнөткөн эмес, бул ата жолун жолдогон да. Анан бүтүп келип, кийин академияны бүтүп келди. Бул Руслан инибиз, мисалы ошол разведка боюнча, жана башка боюнча бул специалист. Мамлекет муну окутту, окутуп тарбиялады. А бирок ушундай тарбияны алып, офицерлик чинди алган жигит, кыргыздын жигити, элге жалпы бөлүнүп аткан квартирада эле буга дагы бир комнат үй бүлөсү бар, квартира бөлүнүп, аны менчик эмес, аны ошол офицер катары бөлүнгөн нерсени ошо баласына бөлүп койду деп камаганы. Бул эч бир нерсеге жатпайт да. Себептен ал менчик болгон жок да. Ал ушундан кийин адилетсиздиктин негизинде ишти таштап ушу аскерден кеткенге мажбур кылганы, бул мамлекет үчүн бул зыян нерсе жасалганда. Себеп дегенде Исмаил Исаковичти мына көпчүлүгү билбейт. Исмаил Исаковичти Россиядан командир дивизияны командовать эткен жеринен кыргыз армиясын түзөлдүп алып келип, болгону тез Бишкектин жанында ошол мезгилде ушул Субанов жана башкаларды алып келип, ошолорго үй алып берген, кичинекей бир илгерки орустун үйүн алып беришкен. Ошол үйдө турат. Огород деле жок. 3 комнат бөлмө. А баласы татыктуу билим алып келип, кыргыз армиясында эл катары кызмат кылып жүргөндө эмне үчүн бардыгына служебный квартира берсе болот, а бул жигитке берсе болбойт деп, бул ошол биздин көрө албастыктын өтө жеткен чеги деп ойлойм. Рахмат. Дагы ушул суроолор келип атат. Жер маселесин Азаттык партиясы кантип чечип бересиздер? Трансформация болбогон жерлерге уруксат алып берсеңиздер болобу? Курамыңыздарга рахмат дейт. Жер маселеси боюнча бул маселени эмне үчүн моратория деп мындан бир 10 жыл мурун мен эсимде жарыяланып калган мыйзам. Себеп дегенде Бишкектин тегерегиндеги жерлердин, эгин айдаган жерлердин кете баштаганы, Чүй өрөөнүндөгү, Ош шаарынын тегереги, Ысык көл тегереги, ушундай чоң шаарлардын тегереги кетип атканда, Жалал Абадтын тегереги ушундай моратория киргизип койгон. Ал мораторияны ушул чоң Кыргызстан боюнча киргизип койгон да. Ошонун кесепеттен бүгүнкү күндө айыл жерлеринде балдар чоңоюп атат, үйлөнүп атат, бала чакал болуп атат. Алардын чеги жок, үй салганга, трансформация кылганга укугу жок. Кыргызстан боюнча ушундай чоң маселе жаралып калды. Мына кече Бишкекте президент 2 айыл округга барып айтпады, ошол талаш жерлерди бериш керек. Ал жерге үй курулгандан аны сүрбөй, бүгүн чечип аткан эң туура маселе. Бирок ошол чоң шаарлардын тегерегиндеги жерлерди сактап калыш, келечекте бир биз жакшытаңкай шаар курушубуз керек да. Ал эми айыл жергесинен бардыгын, укуктардын бардыгын мыйзам менен айыл өкмөттөргө, район акимдерине бериш керек. Себеби ал жердеги кайсы бала төрөлдү, кимге ФПС жеринен бериш керек, алар үй салыш керек, өнүш керек, өсүгүш керек. Ошон үчүн муну мораторияны отменить этип, ошолорго укукту берип, талапты катуураак коюп коюш керек.